Кече күнү Бишкектин түштүк тарабында курулуп жаткан көп кабаттуу үйдө апалавка кулап түштү. Мунун натыйжасында 11 жумушчу жабыркап, анын экөө оор абалында ооруканага жаткырылды. Бул окуя курулуш тармагында андагы коопсуздук маселесин күн тартибине алып чыккандай болду. НТС каналында Кайчы пикир программасында биз мына ушул теманы талкуулайбыз. Эмесе биз менен болуңуздар. Бүгүнкү программаны мен Мирбек Айтикеев алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач студиянын коноктору менен тааныштырууга өтсөк, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын архитектуралык курулушту көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Талайбек Ашырбаев жана ошондой эле Кыргызстандагы курулушчулар союзунун төрагасы Аскарбек Молдобаев мырзалар бизде бүгүн конокто. Эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол курулуштагы болгон ошо кырсыктан тартылган тасманы көрүп алсак, андан кийин талкуубузду баштайбыз. Кырсык болгон учур объекттин жанындагы видео байкоо камерасына түшүп калган. Анда бассейн болчу имараттын 2-кабатына бетон куюлуп, анын салмагын түркүктөр көтөрө албай курулушу кырсыкта 3 адам жабыркаганы айтылган. Бирок тез жардам унаалары биринин артынан экинчиси келип жатты. Алдын ала маалыматтарга караганда урандылардын алдында эч ким калган эмес. Бактыга жараша бул кырсыкта адамдык жоготуулар болгон жок. Бирок кырсыктаган объектте иштеген 11 жумушчу түрдүү жаракаттар менен Бишкектин травматология жана ортопедия борборуна жеткирилди. Алардын 9-уна амбулатордук жардам көрсөтүлүп, рентген жана УЗИ менен текшерилди. Ал эми 2 адам реанимация бөлүмүнө жаткырылган. Бирөөнүн колу чыгып кеткен экен, колун салдык. Дагы жанагындай ситуационный невроз деп коет, ошо баягы шок болуп, жанагындай кулаганда өздөрүн да жоготуп койгон экен. Ошол калыбына келтирип, азыр реанимацияда кадимкидей эле сүйлөп жатат. Талайбек мырза, мына суроону сизден баштасак, ошо кече күнкү кырсыктын себептери аныкталдыбы, эмнеден келип чыкты, бул боюнча иштеп атсаңыздар керек. Эми өзүңүздөр азыр эле көрдүңүздөр өзүндүсүн. Бул объектидеги болгон случайны кичине ушул телекөрүүчүлөргө айта кетсем, интернет булактарында жазылып кеткенде, интернет булактарында туура эмес информация кеткен. Биринчиден 2 этаждуу 2 кабаттуу үй кулап түшкөн депчи. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жерде стройка процесси, строительство ошол учурдагы плита прикрытиянын иргилдерге опалкалар коюлуп, ошол бетон коюп аткан учурдагы ошол биз айтып коебуз, телескопический стойкаларды кармай албай калып, ошол опаловкалар курган да. Ошондо бул жерде үй курган жок, ошол эмне кулат? Опаловкалар. Эмненин опаловкасы? Бетон куюла турган, ошол плита перекрытиянын астына коюла турган стройматериалдар менен коюлган опаловкалар кулап атат да. Курулуш болуп аткан объектиде опаловка болуп атат да. Опаловка. Канчанчы кабатында? 2-кабатында. Бул жерде пристройка деп ошол жанындагы өзүңүздөр көргөндөй жилой үйдүн астында бассейн болмок да, по проекту. Ошол бассейндин колонналары туруп, ошого ригелдер менен плита прикрытияны. Ошол сиздин эмнеде себептен кулагандарын ататтыңыз, анан себептери аныкталдыбы? Эми техникалык божомолдо ошондой болуп атат. Менин өзүм көз карашымда ошол стойкалардын кармай албай калып куласа керек деген өзүм божомолдом. Азыркы учурда Госэко инспекциянын астында управление охрана труда, трудового отношения деген бизде надзор контроль болгон управлениясы бар. Ошол жакта комиссия түзүлүп, комиссия ишин жүргүзө баштады бүгүнкүдөн баштап. Приказ чыкты. Ошо комиссиянын составында ар кандай эксперттер болот. Комиссиянын составы 10 кишиден аз болбойт болуш керек. Ошолор иштеп, причинасын аныкташат. Сиз барып ошол окуя болгон жерде көрдүңүзбү? Окуя болгон жерге өзүм менен бардык инспекторлор да, биздин тек инспекция региональный управление башкармачылыктар өзүбүз барып көрүп келдик. Нормалар сакталганбы? Сиз көргөн киши катары, адис катары көрүнсө керек. Биз эми баягы опаловкалар кулап түшкөндөн кийин стойкаларда кулап жатканын көрүп, эми алардын нормаларын биз караганга өчпөйт экен жокпуз. Себеп дегенде, ал ошол процессте, ошол жерде курулуш болуп аткан жерде прорабтар, технадзорлор бар. Ошолор непосредственно ошол процесси строительство кылынып аткан жумуштарды көзөмөлгө алат да. Аскарбек мырза, ошол кырсык боюнча, ошол окуя боюнча маалымат алып атсаңыз керек. Анан сиздин пикирде нормалар сакталганбы, курулуш нормалары?
мен деле бул телевидениеден, радиодон угуп атам, мен өзүм барып көргөн жокмун. Эми бул биздин союз менен тиги ар бир члендин ортосунда бизде мындай бири биринин ичине кириш акыбыз жок. Барып кыдырып мүмкүн болуп кетти дегенде биздин акыбыз жок. Баягы өздөрү айтпаса, баягы кандай мындай представитель мына булар ушундай, булар туура эмес претензия коюп атса, ошондо айрылышат. Мына экотех инспекция жанагындай контролирует. Ошондо биз катышабыз. Эмне үчүн нормативден, закон боюнча туура карап атабыз же туура эмес карап атабыз. Анан бул жок. Эми мындай элдин сөзүнө карап, тияпына карап, мага бир бул өзү чоң кырсык. Муну аны Кудай сактасын. Курулушта бул мындай случайлар көп болот. Себеби курулуш өзү структурасы үчүн өтө опасный процессте, билесиз, дайыма бийиктик иштейбиз, ар кандай нерселер болот, кокустуктар болот, түшүп кетет, крандан трос үзүлүп кетет, андайлар көп да ошон үчүн. Андан баары келип Кыргызстан болуп атат да. Бир мындай деп койсо, жанагындай норматив менен деле иштеп атып, кокус бир немеде болуп калышы да мүмкүн. Даже норманы соблюдать этип атпай, ошондой болуп калышы мүмкүн. Эми бул жерден бул мен мындай азырда караганда бул монолитный эми балкага бул экинчи этаж эмес, просто бассейн үстү өзү двухэтажный да. Өзү бассейн, да. Ошончо биринчи этаж болуш керек, потому что биринчи этаждын чатыры десек болот да, үстү. Ушундай, бассейн чоң, бийик да, ошондой болуш керек. Анан видимо, эми мындайдан бул биздин мынабу куруп аткан компаниянын балдары ошо опытный балдар вообще-то. Булар мындай биринчи жолу мындай монолит менен иштеген жери жок. Мына канча бир үйлөрдү монолит ушундай стойка коюп бир жерден бир кимде болсо бир рабочий же болбосо бир туура эмес жакшы криптетилген эмес, мындайда ар бир стойка койгон бири менен дагы бири айкалыштырыш керек да, чтобы баягы деформация болгондо тиги кармап кала тургандай. Ушул жерден бир эме болуп калганго, кокустук болуп калганго, эми бул жерден обвинять этиш норма боюнча мына экотех инспекция атпайбы, жана азыр труд боюнча өзүнүн булардын инспекциясы бар. Эми алар баары текшерет да, проект производство бар болгон, технологический карта болгон, кандай болуш керек, ошол соблюдение, эгерде 10 стойка болсо 10 тон койгонбу, же болбосо 3 болсо 3 койгонбу дегендей да. Жанагы анын үстүнөн прогон деп койт, ал прогондор туура коюлганбы, эмнеси сынып кеткен, баарын карап көрүш керек. Менимче энди бул балдар опытный балдар, бирдеке болгонго бир или же болбосо кран тийип кеткен, жана бетон берип атып атканда, билдиңби? Бадия менен тийип кеткен болуш мүмкүн. Тийип кеткенден кулап кетет да, билдиңби? Бир внешний эме, менин оюмча да, мен көбүнчө процесс учурунда бир кокустук болгон, билдиңби? Мен көбүнчө азыр карап отуруп ойлоп атам, бул өзү эле мындай болуп кулап кетпеш керек эле, бир түрткү болду. Бул бир түрткү болгон, билдиңби? Менимче. Эми бул балдардын опыттарын билем, жана прораптарын мындайда порядок ушундай алып койгондон кийин принимать этип туруп, анан барып туруп бетон коюп деген. Анан кокустан бадия менен бетон келатканда мүмкүн тийип кеткендир. Кокус. Это бул кокустук. Эми бир гана айта турган десем, бул өзү эми азыр мен билип турам, биздин ошо прораптар, ошону эмен компаниянын баары переживать этип жаман болуп атат. Это же психологически абдан жаман да мындай. Анан ошого караганда эртеден кечке 2 күндөн бери ушу телевидение, радио улам эле айтат да. Это өтө дагы кайта келип давить этип бакыштары жаман болуп атат да. Ушул ягынан кичине мен эметип турам, бир информация кеткенден кийин мен жетишет койдум. Мына соответствующий орган бар, текшерет. Анан булар чыгарып туруп результатын айтат да. Мындай болуп туруп, мына күнөөлүү экен, мындай. Кимге айтат? Булар айтат, элдердин эшигин какылап айтабы? Жок, ушул информация берет. Информация маалымат каражаттары өзүнүн ишин аткарып атат. Бул жерде жок. Курулушчулар өзүнүн ишин аткарып атат. Бул жерде массалык маалымат каражаттары да өз ишин аткарып атат. Жок, булар все равно берет информация. Берет, бирок ошол массалык маалымат каражаттарын бул жерде күнөөлөөнүн кереги жок. Бул жерде алар бар түртүп кылаткан жок. Ошол нерсени айтып коюш керек. Анан Талайбек мырза, мындай учурда ким жоопкерчиликти алат? Бул жерден эми азыркы учурда жана да айтып кетпедикпи? Кубаныч байке да айтты, азыр комиссия решение чыгарат, кимдин канчалык күнөөсү бар деген. Мисалы кимдер аралашат, кимдер катышат? Бул жерде кимдер азыр непосредственно жанагы Кубаныч байке айткандай прораптар установка кылгандан кийин Апаловканы, аны технадзор деген эмес бар, сертифицированный специалист. Технадзор принимать этиш керек. Кандай болду карап чыгат. Ошол адамдар непосредственно ошол участвовать эткен адамдар. Ошолордун канчалык алардын күнөөсү бар, же болбосо жанагындай со стороны куюп атканда жана помпанын шлангысы
жарылып кеттиби же кандай болду деген ушундай эмелер болушу мүмкүн да. Аны только комиссиянын решениясынан кийин айта алабыз да. Непосредственно прораб, технадзор ошол установка апаловка болуп атканда, армирование болуп атканда непосредственно ошолор участвовать этип, ошолор журнал производственную работу деп коет, ошол жака да жазат. Проекттин соответствии ошондой армирование, ошондой хамуттар ар бир арматураны байлашат, ошолордон бери баары каралып жазылат. Азыр бул эми бир гана бир курулуш ишканасынын окуясы, анда бир объектисинде болгон окуя деп койсок болот. Бирок жалпы эле өлкө боюнча же болбосо ошо Борбор калаа боюнча ала турган болсок, мындай учурлар ар бир курулушта болуп турабы же бул эми мындай случайларды сиздин сурооңузга түшүндүм. Мындай учурлар эми чоң мындай целый бул өзүнүн жанагы азыркы курулушта пролет 18-30 уксаңыз керек, чоң пролеттогу эме болду да. Демек тирөөчтөрү ошондой 18-30 метр аралык деп айтсак болобу? Пролет. 30. Ошол жерге бул чоң эме да, расстояние. Ошол жерге стойкалар коюлуп, тиги апалакалар кармоочу стойкалар коюлуп установить этилген да. Мондай жилой үйлөрдө андай пролеттогу эмелер куюлбайт. Монолитный, железобетонный монолит куюлбайт. Байкем өзү канча жылдан бери биз Семиктен байке өзү билет, ушул киши кээ бир даже сниптердин автор деп айтсам мен жаңылбайм. Анан мындай суучуларды көп болгон, суучулар аз болгон учурлар бар, бирок апаловканын бир тарабын коюп атканда строительдердин колдорунан чүрөйүп, же болбосо крепление эме болуп калып коюп атканда мындай чоң объемдо апаловка кулаган биринчи случай болуп атат окшойт. Мен билгенден. Сиз айттыңыз мына, жогоруда айтып кеттиңиз мына, тирөөчтөрүнүн аралыгы бир топ алыс, мындай чоң бул өзгөчө бир курулуш дегенди айтып кеттиңиз. Жок, тирөөчтөрдүн аралыгын биз эми көрбөй туруп айта албайбыз. Жок, бул тумбалар боюнча оюм ошол эме жанагы телескопический стойкаларды бул байкем жана айтпадыбы? Бул бассейн уровени колоннанын бийиктиги 7 метр. 7 метр. Бул 2 кабат үйдүн бийиктигиндей да. Анан биздин азыркы учурда колдонуп аткан строительный жанагындай эмелерибиз 7 метрлик, сиз деле далилдейт болсоңуз 7 метрлик жок. Булар бири-бирине крепление болуп узарат да. Ошол креплениеда, может, тирөөчтүн креплениялары жакшы бекилбей калган. Ар кандай эми буну жанада кайталаган кажет жок болуш керек. Жанада айтып кеттим, буну комиссия, ошо эксперттер менен комиссиянын составы карап, кандай болгон решение чыгат. Бул боюнча да биз прессага кабарлайбыз. Азыр комиссиянын жумушу. Мындай өзгөчөлүктөгү курулуш мурда болду эле Бишкекте, болуп келдиби же биринчи жолу мындай эксперимент катары болот эле? Болду эле. Жок, ошондой мындай тумбалары алыс аралыкта жайгашкан. Бар, жабылып эле атат. Мисалы Чанда да, эми байкемдер билет, мындай пролетту чоң монолитти железобетонный монолит куюлган эмелер аз. Салыштырмалуу Алматыда, Казакстан, жакынкы эле территорияларда айталы аз. Но мындай случай биринчи жолу болуп атат. Байкем өзү мына строительдер боюнча өздөрү чогулуп, биз да чогулуп круглый столдорду өткөрөбүз. Мындай случай биринчи жолу болуп атат. Кудай сактаптыр балдарды. Казак учурда жана 11 бала деп айтып атышат. Мен ушул эмени тастап кетишим керек эле. 11 баланы кайдан алган билбейм. Интернет булактарында да жазылып кеттир. 5 бала, 3 баласы көчөгүнө барып первый помощь эметип текшерилип чыгып кетти. 2 бала ооруканада. 2 бала да ооруканада, реанимация деп азыр айтып кетти. Реанимациядан чыгып биз дагы сурап билип атабыз. Ошо балдардын. Ал кечээки маалымат, бул маалымат кечээ болгон. Бирок бүгүнкү палатага которулуп. Сабырбек Жумабеков айтты. Палатада состояние жакшы экен. Биз дагы биздин жарандар болгондон переживать этебиз. Не только строительдер, и ошол контролирующий орган биз дагы переживать этип атабыз. Жакшы состояние жакшы экен, бирөөсүн жана айтып кеткендей колу сынып тур, бирөөсү шоковом состоянии болуп калып, ошону өзүнүн калыбына келтирүү. Эми бул курулуш объектисинен жалпы ушул маселе көтсөк да, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы болуп аткан ошо курулуш тармагы ар кандай сөздөр айтылып келет. Башалман курулуш жүрүп атат. Мурдагыдай мисалы Советтер Союзу учурундагыдай көзөмөл жок жана башка деген сыяктуучу. Анан сиздин пикирде бүгүнкү күндө курулуш тармагында абал кандай?
Менимче азыр көзөмөл көп го дейм, даже Совет өкмөтүнө караганда даже. Азыр күчтүү. Мурун министерство алдында министерство курулат эди, министерство строительства, министерство сельских строительства бар эди. А ошолордун алдында өздөрүнүн отдел качества болор эле. Ал эми мамлекет госстройдун алдында гана государственный архитектурный контроль деген болгон. Надзор эмес, контроль деген болгон. Ал бул эме менен так периодически гана бир келип инспекция менен келип гана көрүп кетип турчу, билдиңби? Калганын баардыгы авторский надзорго, ошол куруп аткан СМУнун технадзоруна, заказчиктин эме, основном ошого операть этсебиз да. Ошол мына 4 киши кол койсо, это туура дегенде. А инспекция ал бул мүмкүн берки объекттер болушу мүмкүн, келбеш мүмкүн даже. Билдиңби? Только баягы болгондо, прием комиссия болгондо, мына бул жилье социальный объекттерде ошол эме принимать этчи да, ошол госстройдун инспекциясы көрөт. А калган промышленность заказчиктер өзү көрчү, пожарниктер отдельно эле, профсоюз өзүнчө мындай болор да. Азыркы убакта курулуштун контролу, мына экотекник инспекция ушунчалык чоң право берген, чын айтыш керек буларга. Буларсыз биз бүгүн бир нерсени жасай албайбыз, ачык айтыш керек. Мына котлован каздыкпы? Алып келип чакырып көрсөтөбүз. Мына котлован казылдык, проект боюнча грунттун плотносту мындай экен, соответствует. Усат бер, усат бер. Анан начинаем фундамент. Фундаменттин куйдукпу? Куйгандан кийин авторский надзор, прораб, технадзор, заказчик баары кол койгондон кийин ошол соответствие проект. Мына чакырабыз, мына мындай фундамент эле, мындай бетон, мындай арматура, мындай размер. Мына прочности мындай бетондун. Деп алып келип көрсөтөбүз. Анан бул эгерде ишенбесе, анда талкалап көрүшөбүз. Мына арматура мындай, тигүү деп туруп, билдиңби? Ошондой. Анан бир этажды бүттүкпү, дагы чакырып, ар бир этаж сайын тапшырып, даже тетиги үстүнкү шифр жапканда против. Азыр надзор чоң. Значит, получается ким? Биринчи проект башталганда архитектура контроль, ошо жерге ушундай эмени курууга болобу вообще-то? Ушундай үй курууга болобу, детсад курууга болобу, магазин курууга ошондон уруксат алышыбыз керек. Хотя менин жерим болсо дагы ошол жерге курууга болобу деген жана АПУ деп коет ошону. Андан кийин анан кийин проект түзүлүп, архитектура чыгат. Аны алып барып архитектурага да анан кийин өткүзүп, алар текшерип, да шаардын өңүнө туура, шаарга туура келет экен, бул көчөгө туура келет экен, сырты эмеси туура. Планировкасы туура, ичинде пожаробезопасность, баары бетке планировка, бар туура деген ал кол коюп берет. Анан барып жанагы бүттен айтып атпайсыз, тиребич деп атпайсыңбы? Тиребич анан жанагы балка деп атасыз, ошонун несущий способности отдельный проект, инженерный проект өтөт. Ал бүткөндөн кийин анан аны пожарниктер текшерет. Азыр вообще без пожарник ничего болбой, мурун хоть эме эле. Ошо текшерип туруп, анан экспертизага барабыз. Экспертизе баарын карайт, дагы жерди да карайт, топуракты да карайт, муну да карайт, баарын комплекс карап, бүт барып туруп анан кийин бул проект отвечает бүгүнкү биздин нормативге деп туруп кол коюп берет. Анан аны көтөрүп алып кайта архитектурага барабыз. Архитектурада мына баары бүттү, текшерип кол коюп бер, уруксат бер деп. Анан улуусу анан биз регистрация кылып, аерден прорабка подписка берип, технадзор деген мындай, авторский надзор договор бар, мындай киши. Алардын сертификаты барбы деп буларга доказать этип, анан булар давай иштегиле деп уруксат берет. Рахмат сизге. Бизде кыскача азыр рекламалык түрмөк бар экен, анан кийин талкуубузду улантабыз. Аскарбек мырза, сиз жогоруда бир катар ошол текшерүү, көзөмөлдүн баарынан атап өтпөдүңүзбү? Кандай процедураларды басып өтөрүн ошол үй салынганга чейин? Бул мен үчүн дагы, анан көпчүлүк телекөрүүчүлөр үчүн дагы кызык болуш керек, жаңылык болсо керек. Анан ошол нерселердин баардыгы чындап эле мыйзамдын чегинде, чындап эле ошол процедуралар менен өтөбү, же бармак басты, көз кысты жана башка баягы кыргызчылык мамилелер менен дагы мен мындай дейм, ошол кол койгон балдар киши, ошо жанагы баарына кол коет атпайбы? Экспертиза кол койгон киши, архитектурадан кол койгон киши, автор кол койгон киши, прораб кол койгон киши, булар өмүр бою жооп беришет да. Билдиңизби? 50-60, 100 жыл баздан эгерде кокустук болуп, даже землетрясение болуп кокус кулап калса, ошондо прокуратура бүт баарын көтөрөт. Эмне үчүн кулап калды? Кулабаш керек эле деп да. Анан ошон үчүн мен ойлойм, кол коюп аткан кишилердин ответственности бар го дейм да ошоларда.
Ошондой Кыргызстанда жоопкерчилик маселеси барбы өзү негизи? Көп тармакта жоопкерчилик жок деп көпчүлүктө айтылып жүрбөйбү? Көп жерде мындай да кармап калсаң, колго түштүң, кармабасаң, ал жерде эч жака кете албайсың, тур да. Эч жака кете албайсың, билдиңби? Кокус даже процесс строительства бир трещина болуп калса, эртең бирдеке болот. Азыр эл деген билесиз го. Бирдекелик кичине болсо жалпысы мындай болуп калат. Анан кийин булар бар кол коюлган, эметилген. Жооп бересиң сен ана, билдиңби? Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы ошол жерде иштеп аткан жигиттердин ар бир өзүнүн жумушка келгенден кийин ответственность бар го дейм да. Енді бір кезден сен айтқаның келе тұр, енді бұл өзі адам баласы деген енді бұл қызық, түзіліш қызық екен да. Оны керкесте байқай алады. Керкесте ладно қол қойып беріп кетер саған ішенем деп қалышы мүмкін. Шындайлар бұл болар. Билан енді мұны қармап албағаннан. Мына азыр жаңағы айтып атпайсыз, емшін құлап кетті, апалып келіп атпайсыз ба? Енді аны құдай біледі, қандай болып қалады. Мен айтпадым, қоқыс біреу түрткі бергендір. Хотя ушуну куруп аткан балдардын опыты абдан чоң. Биринчи андай апалып жүрбөгөн балдар, билдиңби? Ошону куруп эле жүргөн монолит, мына авангардчил деген бүт монолит кылып турат үйлөрдө. Перекрытать бүт монолит. Эми булар опыты абдан чоң монолит. Ана бул кокустук мен дагы керкесте ойлоп атам. Мына бир кырсык болгон, бирдеке түрткү болгон. Так просто бирөө ушумиление кылган жок, или специально жасалган жок, билдиңби? Бары соблюдать этилген. Тем более бул балдар опытный балдар. Бул өзү Совет өкмөтүнүн балдар куруп аткан балдар. Бул балдар өмүр бою курулушта чүй промстройда прораб, мастер болуп, главный болуп, ушундай чоң опыттуу балдар. Мен кечеги осо болсо, мына мен тааныбаган көптөр көп. Айтса мен жана сенин оюңдай болот элем болгон балдар. Бир жерде баардыгы уйгурабызды экономия выгода деп чапкылап 3 прорабты коюп куруп атат деп айтмакмын, ачык айтайын. А мен буларга айта албайм. Буларга айта албайм. Мына Талабек мырза, сиздер ошол курулуш тармагын көзөмөлдөйсүздөр, ошол жалпы эле. Анан ошол акыркы мындай учурду соңку бир 2-3 жылда ала турган болсок, мындай канча мыйзам бузуу аныкталды, мындай ошол боюнча статистикалык маалыматтар барбы? Эми статистикалык маалыматтар бар, бирок азыркы жанагы Байкемдин суроо берип атпайсызбы, ответственность канчалык ответственность жогору деп, ошого бирке кошумча кылып айтып кетким келип атат да. Бизде надзор контроль болгондо мурун административный гана чара көрүлчү да. Инспекторлорго дагы автор проекти, авторский надзор, технадзор дегендей. Бул акыркы бир калп айтпасам 4 жыл болду окшойт, Канчбек, 4 жылдан бери уголовный ответственность бар да. Азыркы инспекторлордо бизде надзор контроль өзүбүз тараптан айта турган болсо, инспекторлор эгерде жанагындай көз колдон окуп эмете турган болсо, андай инспекторлорду прокуратура тарабынан, СМБ тарабынан ал сразу эле жетет. Ошолорго уголовный дело ачып, ал инспекторлор бүгүнкү күндө иштебейт да. Күнчөсү чыдай албай ошол кысымга ответственность чоң экенин билип инспекторлор кетчилер кетти. Анан ошого чыдап, өзүмдүн зарплатам, өзүмдүн азыркы учурда бизде дагы жакшы бир токтом чыккан. Ошол закон мыйзам негизинде 25% түшүрүлгөн штрафтарды көбөйтүп атабыз. Ошонун негизинде 10% инспектордерге сыйлык катары бериле баштады. Азыркы учурда ошол мисалы 200 миң салса, бир нарушение үчүн 200 миң салса 20 миң сом өзүнүн зарплатасы сырткары 20 миң сом төлөнөт да. Инспекторлор бүгүнкү күндө катуу, таза иштегенге аракет кылып атат деп айтсам жаңылбайм да. Ошол мына сиз айттыңыз, көзөмөл чоң деди. Сиз айтып атасыз, мындай укук милдетти, аябай укуктары кенен депчи. Анан канча ушундай мыйзам бузууларды аныктадыңыздар? Же болбосо баардыгы жайма-жай, шайма-шай баары сонун кетип атабы? Жок, биз жайма-жай кетти. Вообще мыйзам бузуулар болгон жок деп мен айта албайм. Азыркы республика боюнча баягы азыр точно цифра эсимде жок. 1600дөн 1800ге чейин ондай мыйзам бузуулар катталып, предписаниялар берилген учурлар бар. Бул Париж да. Ошол мыйзамдардын кайта аткарылышы, бузуулардын замечаниялардын аткарылышы. Ошол учурда 80%ден жогору аткарылып жатат да.
Жанагы калган процент мен айткым келет, бул көбүнчө биздин жарандардын жаңы кичинекей чакан курулуштарда иштеп өздөрү куруп лицензия алып куруп аткан эмелер бар. Алар мыйзамды толук, мыйзам менен толук маалыматы жок, анан мыйзамсыз курулуштарды баштап алгандар. Ошолор бул мыйзам боюнча биз сот аркылуу гана аларды жанагындай Бул мыйзамсыз курулуштар боюнча, бул сапаты жагына келгенде мыйзам бузуулар бар. Сапат жагынан мыйзам бузуулар, отклонение от проекта деп коебуз, ошондойлор бар. Кубаныч байке деле билет, проектте бирден союз көрсөтүп строительдер чогулуш болгондо дагы проектте отклонение болгон учурларда бизде мурун 4 тараптуу көзөмөл болот. Бул курулуп аткан объектке. Это значит заказчик, прораб, иштеп аткан прораб, технадзор, авторский надзор, анан биз. Ал эгерде нарушение болгон учурда в первую очередь авторский надзор агаларга өздөрүнүн журнал авторский надзор замечанияларын жазат. Могу от проекттен отклонение болуп атат, могу устранить эткиле деп. Биздин балдар барганда, этапный приемка барганда журналдарды карайт, авторский надзор, замечание устранено, прораб, технадзор жазат, бул устранить этилди, момундай болду, момундай замечание болгон деп. Ошолордун бүт баарын карап келип, анан кийин ошол качествосуна соответствие болгон себеби ошол лабораториялык заключенияларды таянып акт скрытой работа деп атабыз. Жана акт скрытой работаны кимдер жасайт? Автор проект, технадзор, прораб, ошол жерде иштеп аткандар. Ошол жанагы эле арматура, бетон куюп атканда бүт баарын өзү сөзү эле ошондой болуп атпайбы? Ошону кандай жазалган проектте бүт баары ачыкталып, такталып, анан кийин акт скрытой работа, акт жазылат. Ошонун негизинде биздикилерди уведомление келгенден кийин биздин инспекторлор постоянно кире албайт. Уведомление бергенден кийин барат. Ошонун негизинде ошонун качествосын, соответствиясын карап туруп, анан кийин эгер соответствует этсе, поэтапно приемканы кабыл алат. Эгерде соответствует этпей, ошол акт скрытой работасын же заключениялар туура эмес болсо, биздин инспекторлор несоответствие жазып туруп, ошону устранить эткенге, ошол заказчиктин прорабы, технадзорго, авторский надзорго поручение берет. Аны оңдоо боюнча дальше строительство жүрбөйт. Ал процедуралар болот, болбой койбойт деп айта албайм. Ал обязательно болот. Андай случайлар жок деп айта албайм. Но факт то, что биздин инспекторлар, авторский надзор, ошолор совместно технадзорлор менен ошол кылынып атканда, прорабтардын опрошениясы кылынып атканда карап турган үчүн жанагындай көп нарушениялар жок. Да, кээ бир объектилерде мисалы көп жылдан бери куруп жүргөн жанагы эле ушул авангард дейли. Кубаныч байкенин канча жылдан бери стройкада жүрөт. Бул кишилерде действительно нарушениялар аз. Анткени бул кишилер уже биз булардын үстүнөн контроль надзор жүрөрүн билет. Ошол эле замечанияны таап чыгарын билет. Ошон үчүн бул кишилер өздөрүнүн прорабтарына, технадзорго катуу көзөмөлгө алгыла деп поручение бергенден болуш керек деп ойлойм да. Себеби ар бир чоң уюмда прораб мастерден башка өзүнчө отдел бол да, отдел управления качества деп коет. Тиги прорабдан башка дагы, технадзордон башка алардын үстүнөн дагы независимый да. Ошондой мына крупной баарында бар, чтобы енді прораб, технадзор тоже такая, от күнүгө турбайт да прораб ошол керкеш адам бала жаңылат. Чертеж токуп бир жаңылып калышы мүмкүн. Тигинемде болуп калыш. Ошон үчүн дагы отдельный ушундай бизде управление бар, отдел бар, который ошонун үстүнөн контроль кылат, көрүп. Эгерде муну жасабасаң, тапшырбасаң, экинчиси сага уруксат бербейм деп. Булар келелекте эле ошол эгер арматура туура эмес варит этилип калса, бетон куйдурбайт. Прораб может заказ бір куя бериши мүмкүн. А тот киши жанагы отдел, ал независимый, ага зарплатының арабасы туруп атабы, длениевый это не терс. Поэтому муну жазып тапшырмайынча, алып келсең кол койдур, авторский надзордун баарын койдур, анан мен уруксат берем деп. Ошонун негизинде аны следующий операция. Демек ошол сапат, курулуштун сапаты ошол ишкананын өзүнүн основной көз каранды экени көп. Өзүнөн да. Мен жасап аткан булар мындай өзүнө эле карап надзор деп атат да, билдиңби? Булар контроль эмес, надзор. Эми бул термин туура эмес болуп калган. Мен ушуну жылдан айтып берем. Ой, надзор деген киши үстүнө карап туруш керек деген сөз. Булар контроль болуш керек эле. Келип этап менен келип өзөмөлдөп келип курулганга
астар текшерип туура деп. Эми надзор болуп булар энди как будто onu көрүп кеткендей да, тиги арматураны туура койгон. Энди бул ишенип атат да биздин тиги жана авторго, прорабка кылып койгон деп. Бирок ошого карабай ар бир мына крупный строительный организация ошондой отдел түзүш керек да, что независимый деген сөз да. Ошондо сапат Тиги бөлөк да, тиги прорабка да башибейт, тиги начальник СМОга да башибейт, ол башка бир жердин акчаны башка жерден алат да. мисалы азыр канча курулуш компаниясы бар ошо Кыргызстанда? Ушул көп кабаттуу үйлөрдү куруп алектенип жүргөн. Көп эле. Болжолдогу. Шаарда көп бир 10 чактынан ашкан 20. Ошонун канча пайызы ошондой мындай өздөрүнүн үстүнөн контролдоп, ошо ичарадагы ушундай процедураларды сактайт? Канчасы сактабай атат? Энди ошол эменин организациянын эмес руководители өзү жакшы спокойно уктайм десе, жакшы эмесе, аны создавать керек. Канчасы бир жарымы десек болобу? Бар го жарымысы бар. Жарымысынан көбүлүгү себеп дегенде мурун саналуу компанияларда өздөрүнүн проектировщиктери бар болчу. Өздөрүнүн отделдери мына Кубаныч байке ушул эле авангард стиль, ушундай саналуу компанияларда. Кийинки жаңы баштап аткан компаниялар биринчи, экинчи жылдары андай отделдерди ача албай көп кыйынчылыктар болгон ушулар. Азыркы учурда ошол эле бөлөк компанияларда мына азыр 5тен 6дан 10го чейин чыгып калышты. Ошол компаниялар өздөрүндө проектировщиктери бар. Демек азыр компаниялар өнүгүп отделдери бар, өнүгүп өсүп атат. Эми мисалы кээ бир мына ачык айтып атпаймынбы, Кубаныч байке жанагындай адамдар булар Аскар байке, бул кишилер илгертеден келаткан строительствонун мындайча айтканда баягы эң биринчи биздин Кыргызстанда көрүнүп калган адамдар. Булардын өздөрүнүн компаниясында проектировщиктер да бар, инженерный, конструктивный часть проектировать ете турган өздөрүнүн отделдери бар, качествосын текшере тургандар да. Аскарбек мырза, мына көпчүлүгү, азыр көпчүлүк баягы мурдатан бери иштеп келген тажрыйбалуу адистерди айтып келишет. Мисалы Советтер Союзу учурунда эми биз аралашып көргөн жокпуз, бирок курулушту баштаганда ошо жер пайы, ошо фундамент дейбиз, фундаментин куюп анан 1 жыл ал отурсун, чөксүн, өзүнүн эмесине келсин деп күтүп, анан кийин гана курулуш атайын мөөнөттөр болгон депчи ар бир нерседен. Анан азыркы учурда көп кабаттуу үйлөр 1 жылга жетпей жайнап эле туруп калгандарын көрөбүз да. Анан ушул жерден бул курулуш тармагындагы жаңы технология, жаңы бир өсүш болуп атабы, же нормалар сакталбай мындай тездик менен акча табуунун артына кууп чуалдыбы ошол компаниялар? Бул жанагы кайсы ким болду экен, илгери Совет өкмөтүндө 1 жыл күтүп анан ал 1 жыл илгери планга кириш керек деп баланы объект киргизип туруп аны эптеп жалдырап атып жер пайын коюп койгон. Фундаментин коюп берчи, анан кийин көрөбүз деп. Анан мен 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл ошо урбаган объекттер турчу окуган. Это зависел спрос багара, билдиңби? Энди партийный органда мындай эле, биринчи үй жилье каралчы. Андан кийин детская школа, больница каралчы. Эгерде ушул үчөө мощность кирсе, мынча квадрат метр жилье тапшырыш керек, мынча ученический место, это ал обязательно курулуш. Ал ошо 1 жылда бүтүп калчу, алды керек болсо, жана 6 айда эле бүтүп, ал өз нормасы деле бир школанын, например, 900 ученический место нормасы 12 ай болгондо болсо. Андан ашык. Негизи ошо көп кабаттуу, азыр 10 кабаттуу үйлөрдө коелу, биздин Бишкекте 9-10 кабаттуу үйлөр көп болот атпайбы? Канча убакытта бүтүш керек? Негизи норма боюнча ар биринин мөөнөтү болсо керек да. Конечно, нормасы бар. Ар биринин нормасы бар. Канча айда баланча мөөнөттөн бүтүш керек. Жок, мисалы жер пайына мынча убакытта өзүнө келиш керек, жана башка деген бар да, каталабанын. Норма бар болчу. Илгери деле Совет өкмөтү жестко контролировали. Мисалы азыр кандай? Азыр энди ар ким өзүнүн финанс негизи мөөнөтү барбы, жокпу негизи? Мөөнөтү бар. Жери отуруш керек. Жок андай, андай норма. Анда естественный усадка деген сөз, ну, любой эле үйдү каркасын куруш үчүн 1 жыл керек эndi. Хоть там эртең барын тем автоматизировать деле. Ага чейин естественный ансы деле өзү эме болот. Бирок андай болбош керек да. Проектте так не записано, чтобы обязательно естественный усадка болуш керек деп деген. Билдиңби? Так нет такого. Нормалар сакталып атабы азыр? Сиздин
эми сиз мындай көз салып, бул сиз баягы бул тармакта иштеген өзүңүз дагы бир курулуш компаниядан жетекчи катары эмес, а мындай эле мындай адиз катары, өзүңүз курулушчу катары көз салып турасыз да. Шаардын ичинде азыр күн санап азыр кайсы курулуш компания ким деген сыяктуу да жетишпей калды. Кайсы үй кайсы жакта аябай курулуш тездик менен өнүп атат. Анан ошол жерде мындай нормалар сакталып, ушуну байкап жүрөсүзбү? Кандай сакталып атабы? Норма Же бузган учурлар да барбы? Жок, норма сакталат да, сакталбаса болбойт да. Сакталбаса курулбайт, экинчи этап бербейт да. Эми бирок ошол норманы кандай кылып аткарып атат? Вот ошол вопрос ведомо турат. Ошол норманы кандай аткарылып атат? Ошонун көзөмөлү кандай? Мына ушул жагын карашыбыз керек да, билдиңби? Көзөмөл жанагы куруп аткан компаниянын өзүнүн ичиндеги көзөмөлү кандайлык? Билдиңби, жоопкерчилиги. Анан барып мына буларга айтыш керек эки текстпен мына силер кандай карап атасыңар деген сөз да, ушундай. Примерно да. Булар деле бизге биздин болгон документти карашат да, билдиңби? Биз ошондо. Ошон үчүн азыр бар. Эми бир жаман жери бар эми бизде, мен ачык эле айтайын. Акыркы күндө, мындан 5-6 жыл мурун, когда мына жильонун баасы чыгып, бизнес дегенин өзү абдан ушундук турбай калды. Любой нерсени бетон болсо тешип чыгып кетет, ушундай нерсе экен да. Мана ошондо булар эмне кылган? Мен кургум келди, акча тапкым келди, акчам бар, бизнесим бар, дагы урайын. Кандай аш керек? Тияктагы прораб, бияктагы иштеп жүргөн балдарды чогултуп алып, ошонун негизинде биринчи баштагандар болгон. Мына ошол жерде көп ошибкалар болушу мүмкүн. Билдиңби? Система жок да жерде. Система контроль жок. Билдиңби? Проект болсо кете берет. Демек жана курулуш бум бир кезде башталды, ошол кезде ошол кезекте мен я бир калыпка системага түшө элек кезекте. Түшө элек кезекте были такие случаи болгон. Азыр көпчүлүгү түшүп өзүнүн жолунда болду. Андан бир канча үйлөр курулуп кетти. Анан экинчиден эмне болуп атат да, азыркы эл просто өз эле сатып албай калды. Пока ошол кайсы компания курат, ошону кандай историясы, эмнеси бар, ошонун баарын изучать этип туруп, анан гана келип туруп сатып алам деп, билдиңби? Эл уже суроо атпайбыз. Эл башкача. Демек кардарлардын дагы суроо аябай өзүнүн эмеси катуу. Не только ошол, анан сырты кандай болот, иши кандай болот, ага чейин карап калды. Эndi сырты сулуу болсо, анан дегендей. Соңку суроолордон убакта аз, кыскача мүмкүн болсо жооп берсеңиздер. Ошо Бишкектин түштүк тарабы, түштүк магистралдын ары жагында атайын ысык ата жаракы бар жана башка деп дагы бул сейсмологдор айтып келет. Анан ошол жака, ошол нерсеге карабайм да, ушул тарапка аябай курулуш акыркы кездери, мына акыркы 2-3 жылда буга чейин курулуштар болуп салынбай келген, азыр салынып атат да. Бул коптуу эмеспи? Эми бул боюнча мурун салынбай келди деген себептен бирден бир себеп мындай болсо керек да. Ал жакта инженерный сеттер жок болгон да, биринчиден. Жок, жаракка коптуу тил эмеспи? Жок, жаракка коопсуздугу боюнча ал ар бир архитектор, который ошол генпланды согласовать этип атканда, проектти согласовать этип атканда, алардын өздөрүнүн картасы бар. Ошол карта эгерде бар болгон шартта ошол расстояние норма соблюдать этилсе, усиленно жана проектке усиливать этип туруп, проект согласовать этип атышат да. Мен ойлойм, алдын өзүнүн ошол үйлөргө уруксат берип аткан орган жоопкерчиликти алат. Себеп дегенде ушул түштүк тарабындагы эмелерге мен архитекторлор менен да сүйлөшкөндө айтты, ошол усиленный проектисине, мисалы, 17-нчи арматура боло турган болсо, 16-нчы, 18-22. Бул эми мына түштүк жака, мына граница берип болчу да. Эмчи биринчи себептен жанагы Ысык-Айтинский разлом рұқсат берген эмес, биринчиси. Ага карабай айылда турбайбы, айылда бар, УДНХда курулган, ушундайлар бар. Тем не менее курулган особый требования да, резиденция болгон. Ну, резиденцияда одноэтажный болгон бар, азыр кийин эле курду. Мурун одноэтажный эле болчу. Бирок самый эң негизгиси экологический вопрос болчу жерде. Самый главный вопрос. Почему мына бак болгон себеби, эми мына биз өз барып жашап билебиз, түнкүсүн кечке тоодон салкын шамал келет, билесиңер да. Ошол шамал шаарга келип, мына биздин көчөлөр эмчи түп-түз болуп калган.
архитектура планировать ушунда ушу көчөлөр менен жаңы Жел аралап турсун. жел аралап кирип баягы жайкы ысыкта баягы 35-30 болот. Кеч коюк салкын болуп, мына жаш кезеңде мүмкүн сен тиги Ала тоодо жүргөндө салкын болчу илгери. Азыр ага андай болбой калды, потому что желдин баары тосулуп калды да. Мына главный вопрос ушундай болчу. Муналар курууга эте Совет өкмөтү ген планда шаардын развитиеси ушундай болчу. Биринчи вопрос. Анан азыр бул айтат опять бизнес. Демек жаракат деген өтө эле кооптуу эмеспи? Кооптуу, өтө кооптуу, өтө кооптуу, өтө самый курулуш курууда демек жоопкерчилик чоң экен. Анан бирок мурун граница башына эле азыр мурун Асанбайдан көчү, ошондон бир 5-6 километр эле жакын болчу экен мурун. Анан азыр мындан бир 4-5 жыл болуп калды. Кийин мына бул институт сейсмология деген бар, академияны окуттум. Кирпич интервью берип жүрбөйбү ошол директору. Ошол жылды башты тетиги эменин айылдын түбүнө барды. Орто сайдын Түбүнө барды азыр. Мурун бер жакта Жарака. Жарака. Анан азыр ошондон бери курулуп атат да. Билеңби? Нары барган жок. Рахмат. Анан экинчи ал жерде энди мына 9 балл деп эсептелет. И плюс неблагоприятный деп где норма башкача, терде курулуш. Башкача. Бетонный марказ другая, армированный количество бол, ну, в общем, требования ар кандай да. Демек талаптар менен курса Да, болот. Но только опять ошол точное расстояние бар. Ошол линиядан канча метрге чейин курууга болбойт. Билдиңби? Ошондон бери күчтүү куруу. Такталып антпесе болбойт. Например, мына 12 микрорайонду панельный үйдү 5 мына карап көрсөң, мына жээкте бар 5 этаждуу гана панельный үйлөр болгон. Билдиңби? Уруксат берген эмес. Мына разлом бар деп. Анан кийин 12 микрорайонго барганда жер керек болуп калды, 9 этажга өтүүгө туура келип калды. Аны ошондо 9 балл деп Нуркамалдан көчөдөн нары жагы 9 балл болуп, терге особое изменение под эмеге, фундаментке торопласт коюп, башкача фундамент куруп, испытать этип туруп анан кылышат ошон үчүн кылган. Так что это вопрос көп нерсе бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер НТС телеканалында Кайчы пикир программасын көрдүңүздөр. Биз бул жолу ошо курулуштагы коопсуздук маселесин талкууга алдык. Бүгүнкү программабызга тиешелүү адистер келип өздөрүнүн жоопторун берди. Кайрадан эфирден аркылуу андашканча сак саламатта болуңуздар.